Прокурорго 21 миллион бөлүнүп берилеби? Ооба, мыйзамда ушундай жазылган 20. Мамлекеттин казынасына да бар экелди. Ушундай чыгымдарга түткөн. А биз мамлекет мектепке 5 миллион ала албай атабыз, таппайчы ошол. Тияка чоюп, бияка чоюп дегендей. Эми албетте мыйзам. Биз каршылыгыбыз жок. Болгону таң калып атамын да. Мамлекеттикин эмес, бул элдин акчасы, бул акчачы. Кыргыз Республикасынын прокуратура жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 84-беренешинин 5-бөлүгүнө ылайык кызматтык милдеттерин аткарып жатканда курман болгон адамдын үй бүлөсүнө төлөп берилчү материалдык акы акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21 миллион 699 миң сом түзөт. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгындачы. Эми чындыгында прокурорлордун өмүрүн тилеште окшойбуз эмичи. Эсен аман жүрсүн, майли эмне кылса деле депчи. Бирок мынал жерден туура эмес жактары көп да. Булар пенсияга чыкса дагы миллион акчаны жөн алат экен. Ага чейинкиси өзүнчө. Анан кийин пенсияга чыкса дагы эми укмуш пенсияга чыгат. Азыр эми бир прокурор өлүп калды деп туруп 21 миллион компенсация төлөгүн десе, мамлекеттин бюджети кандай болор экен? Ошону дагы бир калыстык менен карап койгула. Мыйзамды өзгөртүш керек эми.